Жогорку кеңештин мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов эл менен жолугушту. Ал Шамалдуу Сай, Ташкөмүр, Каракөл шаарлары жана Токтогул районуна барып элдин көйгөйүн өздөрүнөн укту. Жолугушууда ичүүчү жана сугат суу, канализация, жайыт, турак жай, коррупция, мектеп берекетчилиги, медициналык жабдыктар, айлык акы жана пенсия сыяктуу социалдык жана укуктук маселелер көтөрүлдү. Депутат Кундузбек Сулаймановдун иш сапары алгач Шамалдуу Сай шаарында башталып, жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн жер мунапысы, жөлөк пул, мектеп, социалдык жана укуктук маселелерин укту. Мектепте 800 бала окуган ордуна 1600 эки эсе көп болуп атат. Класстары Эге чейин бар. Азыркы маселем ошону ипотечный үй боюнча. Кундузбек Кошалевич, ушунда көзөмөлгө алсаңыз, биз баягы частын тушунда жерди көрдүк эле. Мурда жылы билесиз өзүңүз. Ошо жер трансформация кылган жардам берсеңиз. Жыйында тургундар эл өкүлүнөн жаңыдан түптөлгөн шаарды өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен акча каражатын бөлдүрүүгө жардам сурашты. Анан эми Шамал Сайдын көйгөйлөрүн айтсак, биз Шамал Сай нөлдөн баштап атат. Жергиликтүү бийликтер, акынчылыктар аракет кылып иштешип атат. Эми бизге биринчи чача турган маселе акча. Финанстык каражаты ушуну жогору жакта бийликтегилер бир көзөмөлгө алып жардам берсе деген ойдобуз. Себеби бизде биринчи көйгөй таза суу, канализация, анан мына чоң көчөлөрдү оңдоо түзөө. Ташкөмүр шаарында дарыгерлердин тартыштыгы, ички жолдордун абалы, турак жай курууга жер тилкесинин жоктугу жана Нарын дарыясындагы балык чарбасынын элдин ден соолугуна тийгизген таасири өтө зыяндуу. Ана депутат дагы ошо биздин көйгөйлөрдү, маселелерди угуп, өзүнүн убадасын берди. Ана негизинен ошо биздин проблемалар негизинен эле ошо врачтардын жетишпегендиги больницада, роддомду мындай толук кандуу иштебегендиги. Энергетиктердин шаары атыккан Каракөлдө билим берүү, медициналык жабдыктар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн реабилитациялык борбор куруу керек. Жана аталган шаарда мектеп рекетчилиги өрчүүдө. Бул деген адамдын төө чачы тик тура турган ишти кылган, өзү окуучу болуп туруп, 9 класстын окуучусу. Айнан жана кинодон көрсөтөт. Кундузбек Сулайманов буга чейин 2024 жылы Каракөл шаарындагы номер 85 үй өрттөнүп, 16 үй бүлө турак жайынан ажырагандыгы боюнча маселени парламентте бир нече жолу көтөрүп келген. Кереге кеңеште депутат учурда жергиликтүү бийлик тарабынан жабырлануучуларга кандай жардам берилип жатканына кызыкты. Башында істеген маселени бекер көтөргөн жок. Ошон үчүн мына маселе жаралат деп эске көтөрүп атам. Азыр телебарбаш бирден азыр булар жыттыгы менен кайым айтышпай. Кайсы жерге кимге канча акча которгон, ушулардын бардыгын квитанциясы менен бардыгын бириктирип туруп, мага тилектермес өз көзөмөлгө алып мага отчет берет. Жайыт, ичүүчү жана сугат суу, канализация маселеси Токтогул районунда көп жылдан бери чечилбей келет. Токтогул районунда эң орчундуу маселе өнүгүү программасын кабыл алыш болгон. Себеби буга чейинки программалар иштебей келгендиктен канализация, таза суу жана башка маселелердин баары тең чечилбей, элдин баары тең көйгөйлөрүн айтып келатат. Анан эми ушул маселе кечигип атат да. Депутат Кундузбек Сулайманов жыйындарда көтөрүлгөн ар бир кайрылуу жергиликтүү бийликке коңгуроо экенин айтып, элдин суроо талаптары боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар берилгенин билдирди. Маселенин баарын чечишке тапшырмалар берилди бүгүнкү күндө. Шаар мэрлерине, аким башчыларына жана ушундай эле бүт калган тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилди. Буну эми жыйынтыгын азыр жайкы каникулга чыккандан кийин келип анан жыйынтайбыз. Кандай иштер аткарылды, кандай иштер аткарылган жок. Албетте жылыштар бар, жок эмес, жылыштар бар, өнүгүүлөр да бар. Эл жерибизде мурунку бизде баягы бала бакчанын, мектеп деген жол деген маселелердин боюнча да маселе көтөрүлүп атат, бирок көпчүлүк маселенин чечилип атканы көрүнүп атат. Белгилей кетсек, шайлоочулар менен өткөн жолугушууларды облустук, шаардык мекеме ишканалардын жетекчилери коштоп жүрүштү.